Доказательствосы болсо мойнуна койсо болот. Жакшы жагын көбүнчө айтпайт. Тең салмактуу угулуп турганга ушу жалгыз эле бир бийлик калды. Бул журналисттер. Жоқ, наверное, это политические какие-то игры, нет. Нет. Кичинекей нерсени таап алып эле чоң нерсеге айландырып жатышат да. Мен ойлойм, бул жөн эле подстава болуш керек деп. Ишенбейм, конечно. Таптакыр ишенбейм. Ал таза иштеген бала да журналист. Анда вообще ишенбейм ага. Ишенбейм. Болот Темировдой ушундай курч азыркы мезгилдеги көйгөйлөрдү көтөрүп, туура эмес иштерди ачыкка чыгарган журналисттер бизге абдан, биздин коомубузга абдан керек азыр. Ишене албайм. Может, подстава деп ойлойм. Доказательствосы болсо мойнуна койсо болот. Анан мындай кеткен сөздөр булар бизде азыр мындай эле болуп калды да, бул грязный саясаттачы. Кимди эмеден кулатыш болсо, обязательно бирдемкенин мойнуна илиш да. Анан эч кандай шылтак таппагандыктан ошо наркотикти бар эле эмете берет да. Оңой эле да, мындайча айтканда эң оңой жолу. Журналист катары эле тааныйм. Ата кандай кылгабы, мындай кылабы, наркотик менен заниматься этет, эмне менен заниматься этет, мен чынын айтсам билбейт экенмин. Сырттан каржыланган журналисттерге мен сөзсүн чын айтканда ишене бербейм. Булар көп нерсени ачыктап айтпайт. Жакшы жагын көбүнчө айтпайт. Өлкөдө болуп аткан эле бир каралоо жумуштары менен алекте булардын көп берген эмелери. Көргөн да жокмун, ишенбейм эми көрбөсөң, көрсөң ишенет элем. Мурда журналисттерди көбүрөөк басым жасап уксак, азыр көп журналисттерге маани бербей калдык да, потому что көп журналисттер ошондой эле болуп жатышат да. Мисалы үчүн өзүн таанытуу үчүн ошол маалымат так болбосо дагы аткарып жатышат да. Мисалы үчүн ойлойм, мисалы үчүн азыркы журналисттерди көбүнчө баалабай калышты деп. Чоң да. Журналисттер тазасын ачыгын айтат, алардыкы туура чоң. Аларга мен кошулам. Өзгөчө азыркы убакта абдан чоң. Анткени башка болгон бийлик бутактардын баары кандай десем, бир өңчөй болуп атат да. Бир кишинин колунда болуп атат, өзүнүн жакындарынын колунда болуп атат. Жалгыз гана ошо журналисттер, төртүнчү бийлик деп коет эмеспи? СМИ. Ошол биз үчүн азыр коомдун ушундай абдан жараларын чукуп, көрсөтүп, тең салмактуу угулуп турганга ушу жалгыз эле бир бийлик калды. Бул журналисттер абдан керек бизге. Ролу чоң. Ушул аркылуу көптөгөн ачыкка чыкпаган нерселер ачыкка чыгат дегендей. Жакшы дегендер деле бар, арасында интернеттен алып туруп мынтип чалдырып койгондор деле бар. Анан кээ биркилер элдин эмеси деп туруп эле башкача сүйлөгөндөр деле бар. Эми журналист болгондон кийин мындай ар тараптуу жагын карап туруп эметиш керек да. Анан бир тараптуу эле баягы маалыматтарды бере берсе, анда элдин кыжыры келип журналисттерге да эмеси бар. Бирок бар бизде деле, потому что журналисттер основной не государственные журналисты же. Алар көбүн эсе мамлекеттин пользасына көбүрөөк маалыматтар берет деп ойлойм. Эми бир жакшы журналисттер дагы бар. Анан беркиндей журналисттер дагы бар да, эми аларды деле көрүп атпайбызбы? Ошол сыяктуу да, эми 50 деп койсом деле болот. Журналисттердин ролу негизи жогору болуш керек да, мен өзүм түшүнүгүм. Жогору болуш керек. Бийлик ошолордун айткан сөзүн, айткан нерсесин мындай оң мааниде кабыл алыш керек да. Анан ошого жараша эми жыйынтык чыгарыш керек да. Анан бул эми бу дагы болсо бийликтин бир эмеси да. Массалык каражат өзү. Анан булар айтпаса, башка киши айтпаса, анан ким айтат? Көп кемчилик нерсени. Анан булардын да жана кээде бир аша чыгып кеткен жактары болуп атпайбы? Бардык эле журналисттер, бардык эле СМИ бирдей мындай реальный нерсени айтып бербегендигинде болуп атпайбы? Көп нерсенин баары. Бийлик да ошондой эле болуп атпайбы? Бийлик дагы көп жерде мындай аша чыгып көп нерсени багы бөрк ал десе баш алган көп нерсени булар дагы каталыкты кетирип атат. Эми бул жакта эки жактан тең караса болот да буларды. Журналисттер пайдалуу алып келет. Эми жаңы укпасак биз иштекени билбей отура беребиз да. Журналисттерди азыр деле сүйлөтпөй калды го, ошо журналист бирдеме мындай эме эркин сүйлөйүн десе эле камап коюп атышат. Акыйкат болуш керек да, алар деген көргөндү айтыш керек да. Азыр коркуп калышты, мне кажется, так.